Салам радиосунун 20 жылдыгына карата Салам Awards 2021 сынагы. Жылдын мыкты жетекчиси номинациясына талапкер Баткен райондук номер 2 жол тейлөө мекемесинин жетекчиси Мамаюнус уулу Авазбек. 1991 жылы Баткен районунун Бужум айылында туулган. Бишкек шаарындагы Насириддин Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетин аяктаган. Номер 2 жол тейлөө мекемеси Баткен району боюнча 443,56 чакырым жолду тейлейт. 2021 жылы аталган мекеме тарабынан Аксай Рават автожолуна 3 чакырым, Көкташ Рават автожолуна 1 чакырым асфальтобетон каптама төшөлдү. Лейлик районунун Арка Максат, Даркум, Маргун интернационал айылдарын областыбыздын борбору Баткен шаарына, Лейлик районунун Исфана шаарын айланбай түз келүү үчүн Самаркандек Мадиген Даркум автожолун 0,42 чакырым аралыгында туурасы 8 метр болгон шагыл жол курулуп пайдаланууга берилди. Авазбек Мамаюнус уулу жол мамлекеттин кан тамыры, жол оңолгондун иш оңолот деген принципте жалпы жамаат менен активдүү иштеген мыкты жетекчи.